Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ала Тоо 24 телеканалында өзөктүү маселе программасы бүгүн биздин чыгарылыш, майрамдык чыгарылыш. Себеби бүгүн Кыргызстанда теле жана радио кызматкерлери өздөрүнүн кесиптик майрамын белгилеп жатат. Коомдук теле радио корпорациясы үчүн бүгүн өзгөчө күн. Бүгүн биздин каналдын уюшулганына туура 58 жыл болду. Биздин бүгүнкү программабыздын жыйынтыктоочу бөлүгүндө биздин каналдын коомдук теле радио корпорациясынын башкы директору Карпеков Илим Майрамбекович. Илим Майрамбекович, саламатсызбы? Майрамыңыз менен. Алгачкы суроом, биздин көрөрмандар үчүн эң кызыктуусу ушул биздин материалдык техникалык базабыздын чыңдалуусу болуш керек. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу чындыгында биздин материалдык техникалык базабыз чындыгында абдан жакшырды, оңолду. Бизде дагы кандай пландар бар? Саламатсыздарбы? Бардыңыздарды, өзүмдүн жамаатымды, КТРКда иштеген жолсо КТРК тиешелүү болгон адамдардын жана телевиденияга тиешеси бар адамдардын бардыгын биринчи кезекте майрам менен куттуктайм, чоң ийгиликтерди каалайм. Андан тышкары бүт кыргызстандыктарды дагы куттуктап кетмекчимин, себеп дегенде эми биз телевидение бүгүнкү күндө баары бир эң негизги жалпыга маалымдоо каражаттары болуп, Кыргызстандын бардык окуяларына, бардык ичинде болуп аткан жараяндын баарына таасир этип аткандан кийин бул баарыбыздын дагы кайсы бир деңгээлде майрамыбыз деп ойлойм. Ошондуктан майрамыбыз кут болсун биринчиден. Экинчиден, бул материалдык жаңылануулар эми биз айтып атабыз, эмне үчүн мисалы буга чейин болгон эмес деп дагы көп суроолор болуп атат. Эми мен айтып кетмекчимин, эгерде каалоо болсо, эгерде ырапташтырып, күчүрмөн иштеп, ошол эки максатты коюп, ошол эки аракет кылса, чечилбеген маселе болбойт. Бардыгы чечилет. Чечилбейм деген маселе бул жалкоолордун маселеси деп ойлойм. Отуруп, жакшылап ойлонуп, жүгүрүп, ар кайсы шарттарды, ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү караса, бүгүнкү заманда чечилбеген маселе болбойт. Ошондуктан эми биз койгон максаттарыбыздын бардыгын чечип келе жатабыз. Бул мен баарын эсептеп айтпайын, көбүн биз убакыты менен да жаңылтап да бергенбиз, бирок мен айтып кетет элем, деги эле теле берүүдө иштеп аткан адамдардын эмгеги өтө зор, өтө оор. Анан биз ушул жылдын аягында келип, жылдын жыйынтыгы кылып, сыймыктануу менен, мактануу менен айтсак болот. Мисалы, көп телерадио каналдар же болбосо көп компаниялар бир телекомпания ачууга зар болуп, аны көп жылдап эңсеп, кыялданып келишет. А КТРК болсо бир жылдын ичинде 3 телеканал ачканга үлгүрдү. Бул жөн эле телеканал ачып коюп, ал жерге бир сүрөттү коюп, магнитофон сыяктуу коюп эмес, 3 телеканал тең автономдуу, өзүнчө түз эфирге өзүнчө чыга турган, өзлөрүнүн студиялары менен, өзлөрүнүн камералары менен, өзлөрүнүн каражаттары менен, өзлөрүнүн ресурстары менен чыкты. Бул маданият тарых телеканалы, спорт каналы жана ушул жерде отурган, бул да биздин ыйык студиябыз болуп калды, ыйык каналыбыздардын бири болуп калды. 4 күндөн кийин 3 ай болот Ала Тоо 24 каналы ачылганына. Ошо 3 айдын ичинде Ала Тоо 24 каналын, мисалы эле ушу Ала Тоо 24 каналын алып келе турган болсок, албетте биз иликтөө жүргүзө элекпиз, бирок кабелдик телерадио компанияларда өзүңүздөр билесиздер, Бишкекте өзгөчө кабелдик каналдарга туташкандар, алар жакшы билишет. 60-тан 50, 60-тан 200, 300гө чейин каналдар бар. Ошонун ичинен көрүмдүүлүгүнөн 4-3-, 4-4-үнчүнү ээлеп келатат. Бул өтө чоң жетишкендик деп ойлойм. Бул ушу сиздердин эмгегиңиздер бар. Эми келечекте биз эмне кылабыз? Келечек деген бул 2017 жылы. Биз мурун коюп келген максаттарыбыздын баарын шарт ирети менен өз учурунда калтырбастан, кечикпестен аткарып келе атабыз. Биринчи кезекте мен айтып келе турганым дагы бир, бул КТРКга дагы маанилүү окуя, жалаң гана КТРКга эмес, деги эле Кыргызстан боюнча дагы өтө бир маанилүү окуя жакын арада болгон турат. Бул Кыргызстанда деги эле КТРКнын тарыхында биз биринчи жолу өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн аракетибиз менен көчмө телестудия сатып алганы жатабыз. Көчмө телестудия деген бул жанагы ПТС деп коюшат. Ошо атайын автономдуу машина барып, бул чоң телерадио корпорацияда эле барып, дүйнө жүзүнүн, Кыргызстандын ар кайсы бугун бурчуна барып туруп, ошол жерден сапаттуу чагылдырып, тигил же бул окуяны чагылдырып, 4-5 камера менен отуруп чагылдырып, анан ошол жерден берип, же ошол жерден эфирге чыгарып, же ошол жерден бере турган бул техника абдан
кымбат туруп келет. Бир техниканын баасы эле бул бер жак эле $1 миллион кетип эле 2 миллион, 3 миллион долларга чейин жетет. Биз ошол экени биз жаңы келгенде эле шайлоонун акчасын түшүп атканда бизден депутаттарыбыз да сураган, эл да, коомчулук да сурады эле, ушул акчанын баарын эмне кыласыңар, каяка жоготосуңар силер, көзөмөл кылып, ачыктык кылып карагыла деп. Биз ошондо эле айттык эле, бир тыйын коротпостон ушу көчмө студия алалы деп атабыз деп. Себеп дегенде биздин тарыхыбызда 2 көчмө студия болгон, азыркы күндө КТРКда бар. Бул экөөнү тең, бирөөнү өкмөт берген, бирөөнү президенттин аппаратынан берилген, бирок булар тең моралдык жактан да, техникалык жактан да эскирип калган жана жаңы заман талаптарга жооп бербейт да. HD формат бере албайт сигналдарды. Анан биз ушул багытта биздин коңшулардан кечигип утулуп келгенбиз да. Ошол экени биз бүгүнкү күндө ушу каражатты булактарынын жолдорун таап, өкмөт менен, өкмөттүн колдоосу менен, президенттин аппараты менен тыгыз байланышта иштеп, президенттин колдоосу менен иш алып барып алган жатабыз. Кудай буйруса 4 айдын ичинде жаңы БТС чогулуп келмей болду. Бул жогорку сапаттагы БТС болуп, ушу көчмө студия болуп бизге келген тат. Бул чоң окуя. Чоң окуя. Мындай көчмө студияда Кыргызстанда эч кимде жок мындай студия. Ошондуктан бул келген тат. Бул планыбызда бар. Андан тышкары жакында чекесин чыгарып пресс чыйын болуп атканда дагы биздин өлкө башчыбыз Алмазбек Шаршенович дагы аны айтып кетти. Ал киши өзүңүздөр билесиздер, ошо эки социалдык тармакка жанагы там салып бергенге, ошо тамга жетпей аткан адамдарга көп карамдуу болуп көп тамдарды салып келатат. Анан ушу кезек дагы бизге келип жетти. Биз көптөн бери ал кишинин аппараты менен чогуу иштешип, азыр жолдорун таап, бүт документацияларын, иш кагаздарын баарын даярдап, булактарын дагы аныктап койдук. Кудай буйруса 2017-жылы дагы салып баштайбыз. Мен ойлойм, биздин план боюнча ошо 2017-жылдын аягында биздин кызматкердин биринчи 100 кызматкер өзүнүн квартирасына, өзүнүн батирлерине кудай буйруса кирет деп ошол экени пландап атабыз. Эми буга чейин планды баарын так аткарып келатабыз. Бул планды дагы ошо аягына чыгат деген мен чоң ишеничтүү айта алам, кудай буйруса. Бул чоң иш аракеттерибиз. Ал эми албетте биз мазмунга дагы өтө көп сапат бурмакчыбыз. Көп сын пикирлер, көп кеңештер айтылып келатат. Мунун баарын эске алып дагы биз биринчи кезекте ошо эки өзүбүздүн контентибизди дагы жогорку деңгээлде кармап келгенге аракет көрмөкчүбүз. Мына сиз жогоруда белгилегендей, бизде чындыгында көп эле ийгиликтер болуп жатат. Бирок ошого карабастан бизди кара жаш катап, сын пикир айткандар көп да. Мен сизге суроо бергим келип атат. КТРКнын башкы директору эмес, медиа эксперт катары. Чындыгында эле ошондойбу? Сиздин пикириңиз кандай? Эми мен медиа эксперт катары бул жерде айтып кыйын болуп, андай эмес, дегендей болуп десем туура эмес болот. Мен башкы директор катары эле жооп берем. Андай сын пикирлер абдан көп. Анан мен мындай деп айтып кетет элем. Биринчи кезекте бул сын пикирлердин баарын биз кабыл алабыз. Баарын угабыз, уга билебиз. Анан ошол эки кемчиликтерди айткандардын баарын, сын пикирлердин баарын айтып, чынында эле кайсы деңгээлде биз кемчилик кылып атабыз, кайсы жерин оңдош керек деп биз оңдоп түзөлгөнгө аракетти көрүп атабыз. Эгерде биз укпасак, жок, биз деген жакшынакай эле бүт баарын көрсөтүп атабыз, сопсон болуп атабыз десе бир жөн эле. Анда айтса болот эле, бул даана эчтеке өзгөрүлбөгөн, үмүт үзүлгөн канал экен депчи. Мен айтып кетет элем, бизди канча көп сындаса, канча көп сын пикир болсо, ошончо бизге жакшы. Биринчиден, бул бизге стимул берип, андан дагы жакшыртканга, андан дагы алдыга жүргөнгө, алдыга кеткенге бизге чоң түрткү болот. Андан тышкары биздин кемчилигибиздин баарын көрсөтүп айтып турат. Мисалы, биз могу күнүмдүк иш-чарада ушу процессте көп нерсеге маани бербей, көзүбүз көнүп көрбөй да калышыбыз ыктымал да. Мына ошол экени коомчулук көрсөтүп турат. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, сын пикирдин көп болгонуна биз кайрасынан ыраазы болуп, сын пикир азайып же жок болгонунан коркушубуз керек. Эгерде КТРКны эртең сындабай же сын пикир азайып калса, менимче бул эки нерсени билдирет. Биринчи нерсе, анда биздин коомубуз ачык эмес, жабык болуп калды. Биздин өлкөбүздө авторитардык режим орноду. Бул КТРКны башка бийликке караштуу нерселердин баарын сындаганга болбойт. КТРКны дагы сындаганга болбойт. Же болбосо сындаса кайсы бир чекке чейин эле сындаш керек дегенди билдирип калат. Бул бир коркунуч.
бизде бүгүнкү күндө ачык коом, сын пикирдин көбү бул ачыктыкты билдирип атат да. Демократиянын бир принциптерин билдирип атат. Экинчи нерсеси, биз эмнеге сын пикирдин азайып калышын же жок болуп калышынан коркушубуз керек. Экинчи нерсе, анда бул КТРКнын рейтинги өтө эле төмөн түшүп кетти. Эл көрбөй калды. Рейтинги 10-чу, 15-чи, 20-чы каналдар болуп калды. Анда эч кимге керегибиз жок болуп калат бизде. Анда КТРКны эч ким көрбөй калса, бизди сындабай деле калат да. Ошондуктан сын пикирдин аз болгонунан же болбосо жок болгонунан биз коркуп турушубуз керек. Сын пикирдин көп болгону бул бир нерсени билдирет. Биздин канал демек алдыңкы каналдардын бири. Ал эми эл аралык иликтөөлөр боюнча бүгүнкү күндө чынында эле баардык көз карандысыз эл аралык иликтөөлөр боюнча КТРК биринчи орунда турат. Бул багы бирөөлөр айтып атышпайбы, бүгүн да айтып калышты, бул КТРК өмүр бою эле биринчи канал болуп келген деп. Жок, андай эмес. Мен бир кызыктуу нерсе айтам. Биздин эгемендүүлүк тарыхыбызда КТРК 2015-жылга чейин экинчи канал болуп келген. Биринчи канал эмес. Биринчи канал бул Орусиянын биринчи каналы болуп келген. Жана мурун ОРТ болчу. Ошол рейтинг боюнча биринчи болчу. Андан кийин КТР болчу. Андан кийин башка каналдар кетчү да. Биз 2015-жылы биринчи жолу Орусиянын биринчи каналын ОРТсын рейтинг боюнча ашып түштүк. Бул эмнени билдирет? Бул биздин көрөрмандарыбыз дагы көбөйгөнүн, дагы бизге ишеним артканын билдирет да. Ошондуктан сын пикирдин бул жакшы тараптары абдан көп, сын пикир көп болуш керек. Эң негизгиси биз ошол экени кабыл алып, ошондон оңдолгонго аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан Канке жана мен башка жамаатыма айтып кетмекчимин, биз буга абдан ыраазы болушубуз керек, демек бизди көрүп атышат. Биздин ошо имарат улам жаңыланып, эл аралык стандартта жаңыланып атат да. Ошо айрымдар кайсы каражаттан алынып ошол ремонт иштери жүрүп атат деген суроолорду берип келишет да. Чындыгында эле бул кайсы булактагы каражаттын эсебинен жасалып атат? Мисалы, ушинтип башка мамлекеттик органдардан бир жакшы өзгөрүүлөрдү, оңдоолорду жасап калса эле, мисалы, көбү ушинтип айтып калышат да, биз тиги грант болду, булар жардам берди, анын мен айтып кетейин, бир тыйын дагы биз грант алган жокпуз. Бир дагы эл аралык компания бизге олчойто грант берген жок. Кайрасынан билесиздер, кээ бир учурда биз айрым эл аралык уюмдардан кызматташуудан баш тартканбыз. Ушул жерде өзгөрүүлөрдүн баары, жаңылануунун баары бүт бардыгы бул биздин өздүк рекламадан түшкөн каражаттан. Бир тыйын дагы бирөөдөн кошулуп келген жок, бирөөдөн жардам сураган жокпуз. Демек, мынакей ушул ыйык студия, ушул жерде отурган мурики стулдардын баары, мынакей камеранын баары, деги Ала Тоо 24, спорт каналы, Маданият тарых телеканалы, бул биздин бардык өзүбүздүн каражатыбызга кылынды. Биздин каражатыбыз ашынып эле көбөйүп кеткен жери жок. Биз бир гана нерсе, ыратсыз колдонуп аткан финансылык агымдарды токтоттук. Пайдасыз кетип аткан ар кайсы жака дайынсыз жоголуп аткан каражаттын баарын токтотуп, ошол экинин баарын КТРКнын пайдасына жумшасак эле, бир жылдын ичинде 3 каналды ачканга мүмкүнчүлүгүбүз болуп калды. Дагы бул жылы дагы ошондой эле иш аракет алып бардык элек, мынакей көчмө студияны алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Шайлоодон түшкөн акчаны бир тыйын коротпой койдук элек, биз көчмө студия алмакты көрсө, Кудай буйруса, мынакей там салабыз, батир салабыз деп турабыз. Демек, мен ойлойм, ушул КТРК окшоп эле көп эле мамлекеттик органдарда дагы ичара ресурстарды карап, ыратташтырып, туура пайдаланса, көп маселени чечсе болот. Мен негизги өзүмдүн дагы жеке принцибим бар. Чечилбеген маселе болбойт. Чечилбес маселелер болбойт. Бардыгын өзүнүн чечиле турган жолу бар. Ошол экиге чыдамдуулук менен, шашпай, кылдаттык менен карап, бул болбогон нерсе экен деп койбостон, эгер бул тарабынан болбой атса, башка жагын карап, башка мүмкүнчүлүктөрдү карап, аракет кылып, күжүрмөн иш кылса эле боло турган нерсе. КТРКнын потенциалы, ресурсу дагы бүгүнкү күндө чоң. Мен айтып кетмекчимин, ушу биз биринчи рейтингди кармап турабыз. Эгерде бул багытта бара турган болсок, дагы көптөгөн жылда биз бул рейтингди кармай алабыз. Рейтингди кармай алабыз деген сөз, бул болсо Кыргызстандын деги эле жашоосунда биз маанилүү ролду ойной алабыз дегенди билдирет да. Мен мисалы бир эле мисал кылып келтирип кетейин. Жакын арада мисалы белгилүү
интернет сайттарын азыр бүт эле айтып атышпайбы, мисалы интернетке киши өтө баштады, интернет популярдуу боло баштады, теле берүү өзүнүн позицияларын жогото баштады деп атпайбы. Мен бир эле нерсе айтып кетейин. Мынакей Акипресс сайты баары билишет, баары киришет. Абдан популярдуу, абдан жакшы сайт. Жакын арада алар жазып чыгышты, биздин ушу Акипресс сайтына кирип окурмандарыбыз бир айда 2 миллион окурман кирип атат бизге, ошол эки деңгээлге жеттик деп. Мен айтып кетет элем, бизде бир суткада КТРКнын көрөрмандары эл аралык иликтөөлөрдүн аныктоосу боюнча, далилдери боюнча бир суткада эң азы 1 миллион 800 адам көрөт. Бир суткада элестетиңиздер, ошондо кандай биз күчпүз, канчалык деңгээлде бизге элдер көрөт. А көрөт деген мисалы жөн эле баягы Көнүм Шадапов менен көрө бербейт да. Бүгүн 45 канал бар. Анда эле барып көрө берсе болот эле да. Бирок болбой эле баягы КТРди көрүп атканы бул жалаң гана Көнүм Шадап эмес. КТРдин сапаты өзгөргөндүктөн, КТР элдин үнүн угуп, ошол экиге оңдогонго аракет кылып ошолорго бурулгандыктан, КТР сапаттуу көрүнүштөрдү кылып, мынакей мындай жаркыраткандыктан, анан ошонтип кызыктуу болгондуктан, ошол чында эле ошол маалымат элге керек болгондуктан, маалымат гана эмес, бизде бир гана Ала Тоо 24 бар эмес да, жанагы мен айтпадымбы, бизде спорт каналы бар, башка эч кимде жок. Маданият тарых телеканалы бар, башка эч кимде жок. Бизде Алтын фонд бар, башка эч кимде жок. Ошонун баарын биз берген үчүн, ошон үчүн бизде 2 миллион көрөрманыбыз бир суткада көрүп атат да. Албетте сын пикир болот. 2 миллион адамды, албетте, эгер 2 миллион адамдан сын пикир болбой, баары эле бирдей ой сонун канал дей турган болсо, анда да коркушубуз керек болчу. Ай, баары бирдей 2 миллион адам сонун деген бул мүмкүн эмес. 2 миллионун жок дегенде бир жарымы башка ой пикирде болуш керек деп. Ошондуктан биз мына мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, ошол эки көрөрмандарыма, биздин сынчыларыбызга, бизде туруктуу сынчыларыбыз бар. Жана оппозицияда айтат го, непримиримый оппозиция бар го, ошондой эле туруктуу, баягы тим эле өзүнүн оюн өзгөртпөгөн сынчыларыбыз бар. Мен ошонун баарына да, аларды дагы майрамы менен куттуктап, мисалы парламентте дагы көп биздин урматтуу депутаттарыбыз бар, сынчыларыбыз. Мен аларга да кайрылып, аларды да куттуктап кетмекчимин бүгүнкү майрам. Ушу майрам сиздердин дагы майрам. Сиздер дагы бизди ошол эки парламенттин трибунасын дагы сындап атканыңыздар үчүн, элге дагы сындап атканыңыздар үчүн, интернетте дагы сын болуп атканыңыз үчүн биз чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Демек сиздер бизди көрүп атасыздар, биздин маалыматты, биздин контентти, мазмунду колдонуп атасыздар. Демек биз кайсы бир деңгээлде ошо сынга да жарап берип атканыбыз үчүн биз аябай миң мертебе ыраазыбыз. Майрамыңыз куттуу болсун. Илимбарам Мекешев биздин студияга келип, убакыт бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Бүгүнкү күндө урматтуу теле ушу коомдук теле радио корпорациясынын курамында 6 канал, 5 радио иштеп жатат. Күнүн санап биздин материалдык техникалык базабыз чыңалууда. Демек, биздин канал өсүш, алга жылыш жолунда баратат деп ишенимдүү айта алам. Бизде бүгүн өзгөчө майрам, себеби биздин канал жогоруда белгилеп кеткендей уюшулганына 58 жыл болуптур. 58-жылы дал ушул куттуу студияда, дал ушул куттуу имаратта биздин кыргыз телевидениясы ачылып, алгачкы ишин баштаптыр. Мына ошол 58 жылдан кийин биз кайрадан Ала Тоо маалымат программасы, Ала Тоо 24 каналы болуп, ушул имаратка көчүп келип, ишибизди баштап атабыз. Демек, бул биздин жетишкендик, ийгилик. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар, саламатта калыңыздар.